Айбек Карымов мамлекеттин казынасына зыян келтирген деп айыпталып кармалды. Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын 3 жетекчилик кызматында иштеген кызматкерин кармады. Бул тууралуу каржы полициясынын басма сөз кызматы маалымдады. Кармалган адамдардын үстүнөн мамлекеттик сатып алууларда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын билдирүүсүнө караганда Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку жетекчисинин орун басары жана азыркы тапта иштеп жаткан аттуу кызматкери жана жеке компаниянын аттуу жаран кармалып, баары Бишкектеги номер 1 СИЗОго камалган. Барс медиа сайтына экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматындагы өздүк булактар кармалгандардын бири жеке коммерциялык уюмдун өкүлү Өлчү Айбек Карымов экенин жана ал убактылуу кармоочу жайында экенин тастыктады. Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси кызматында иштегендер лифттерди оңдоп түзүүдө өткөрүү боюнча 24 миллион сомдон ашуун акчага келишим түзүшкөн. Бирок бул жумуштун баасы ал суммадан бир канча эсе аз болгон. Көз карандысыз эксперттер уюмунун иликтөөсү боюнча орнотулган лифттер кооптуу жана адам ден соолугуна өмүрүнө коркунуч туудурарын аныкталган деп билдирди Финпол. Маалымат булагы Барс медиа чекиткеji. Соль Молдохматова жана 81 жаштагы Данга Битаев Чеченстандын борбору Грозный шаарына барып конушту. Аларды Чечен президенти Рамзан Кадыровдун кеңешчиси Адам Делимханов, бийлик өкүлдөрү жана журналисттер сый-урмат менен салтанаттуу тосуп алышты. Эске салсак, коомдук ишмер алып баруучу 5 жашында Кыргызстанга келип, ошол бойдон мекенине кайта албай калган, карылар үйүндө күн кечирип жүргөн Данга Битаев тууралуу сюжет жасап, аны Чечен президенти көрүп, Чечен аксакалын мекенине кайтаруу үчүн бүгүн 19 июнда Кыргызстанга жеке учак жиберген эле. Маалымат булагы Барс медиа чекиткеji. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.